Osat aylık hükümetinin Karada ayılında 2000 yıldan beri ayıl başarılı işteymin. Bu şehirde tuğulu bu şehirde ösküm. Murun soyuz malında Osat kanalın tazalaçele, Jaksınal tazalap eldirge su jetkirçele, soyuz buzulgandan keyin kanallar tolup su gelbey, misal üçün 15 kup su gelgen bolsa, 19 kup su gelgen bolsa hazır oşo wagtda hazır wagtda 18 su 15 kup su gelçele. Andan keyin 2012 yılda Tilek İsmail Şakim bolup geldi. Gelgenden elderdi gıdırgan. Bütün ayıl hükümeti gıdırganda, anı Osadır ayıl hükümetin görüp duruğundan keyin aytkan, bu men kine hükümet bolup geldim, ayıl hükümet jardan berbesem bolbay kaldı İsmail Ata fondundan dep 18 kilometr yer tazalap bergen bizge. Oşondo biz elder bütün şu Karasel sүйüngönbüz. 8 ayıl hükümet sүйüngönbüzde bizge su jetti dep. 18 kup suunun orдунда 19 kup su gelgen. Oşonda su kengiri boldu, elderimiz, dıykanlarımız gelip, her çoğuluş bolgan sayın, her ayılda toy olgan sayın, şu İsmail Ata fondunda pata vergenbiz, alıp bergenbiz. Sebebi su, elde su menen jet. Su ömürdün bulağı degende dıykançılık, şu elder su içip, şu elder rahmat aytip, şu fondga. Rahmat hakim жаңы geldi, şu işti başlarında жақшылық менен başladı dep, baştağı el pata vergen. Oşundan beri mına Kuda kalasa hakimimiz жақсы иштеп атат, элдерге жақсы жардам берип атат. Мынакей бизге спорт сарайы куруп берди, мынакей Осат айыл өкмөтүнө площадка, мини футболный, волейболный неме куруп берди бизге. Дагы Куда каласа мына Карада айылында спорт площадкасы салатабыз. Ого да фонддон жардам беребиз атат бизге да. Карада айылында мында парк кылганга, неме кылганга бардыгына жардам беребиз. Бу эмне демекчисиң? Ошо айтайын деген ушу Tilek Ismailovичка, ошонун семьясында Исмаиловдун фондуна рахмат. Себеби elge жардам берип атат. Бир эле мына канал, факты канал. Каналды казып бергенде канча эл сүйүнгөнбүз. Азыр деле сүйүнүп атабыз. Дагы Куда калса айтсак да жардам берер. Айтсак жардам берет дагы. Эми дагы конфликторуна айтабыз жардам берет. Эч кандай бу аким Tilek Ismailovичка бир жамандык айта албайсың, себеби иш кылып атат. Иш кылганды кылды деш керек, кылбаганды кылбат деш керек. Су жетишпей аткан малда күнүгө муштаж эле су талашат элек. Чыгылат элек. Себеби Осадыр биздики эмеле биз саат кыйналбайт элек. Башка жактар келип алып жатат эле адамдар келип алып. Сууну жаап мынерде мураптар жатат эле мынерде. Өчүт менен берет эле. Сааты менен. Ошо мына жоош айлык мадыга ошака суу жетсин деп. Жатат эле суулар бекитет эле. Элдер келип элдер соңу максат жатат элек. Şöyle жатып alıp suyunu karıp oturacak su jetsin dep. Hazır şu İsmail'de fondu tarafından köylengenden keyin su gengiri oldu. Gengiri Kuda kalasa. Hazır su talaş degen yok bizde. Su talaş yok. İşemesengizler başkadan surasanız aytat. Kazılıp bari жақшына. Kuda kalasa şu İsmail Ata fonduna rahmat. Жардам берген elderge. Жардам бергенлерден мурун bunlar толуп калган эле да. Адам атта өтүп кетет эле. Ондай атты өтөдүлек, камыш басып кеткен атты өтөдүлек. Ошо көйлөк казгандан кийин жардам берип, мына ошонун тыпырактары мыналар, мына казган немелери мына. Мына дагы эме кылсаңыз дагы көрсөтөм, мына жактарда дагы бар. Бул жакта көп көйлөнгөн жерлер. Мына ушунда туруп, мына жердеги алынганда мына кеңири болгондо ошондо 19 куб суу батканда, ошондо мынакей. Мыналар алынат. Эми обоз келет, алганда дагы алынат, анан Куда каласа келсеңиз дагы көрөбүз. Ошондо мына казылганда мурун казылган экен, ошондо факты болот азыр. Муну казат дагы, анан буякырда мына казган ушулардык ошо мына, бүтүн бардыгы мына. Ушунда казып кеңейтип, сууну элге көп жардам берген. Суу кеңири сүйүнгөн. Суу өмүрдүн булагы дегенде, эл суу менен жашайбыз, дыйканчылык суу менен болот. Ошон үчүн фондго рахмат. Мына Tilek Ismailovичке рахмат. Ошо жаш болсо дагы элдин талабын аткарып берди да бизге. Элдин талабын аткарып берди. Рахмат. Ишине ийгилик болсун, ден соолугу чын болсун. 1990-жылы Союз малында берилген чектер. Ошол жылдан бери бул жерге суу келген эмес. Анан 2017-жылы биз Матраимовго кайрылганда өзүбүз аким Tilek Ismailovич өзү жардам берип, проекттен чызып берип өзү анан ушул жерге мектеп жаңы түшкөнүнө байланыштуу суу алып келгенбиз. Азыркы учурда мына суу круглый суточный агып атат. Эми түнү күнү суу бар бул жердечи. Мектеп окуучулар да суу менен камсыз болду. Бул жакта жашаган элдер да камсыз болду. Эми Кайрат айылында эми таза суу 95% чечилген. Эми таза сууда бул эми Кайрат айылы эми
ошондой нерсе туш болуп калды эми, кандайынан неме калды, бир жагынан Алла Таала берди окшойт. Ушул мына өзүңөр көрүп тургандай ушул материалдык жардам менен келген мына тазасы бу.